Кыргызстандын карызкор жарандарына өлкө мыйзамына ылайык башка мамлекеттерге чыгуусуна убактылуу чектөө коюлат. Ошондон улам аэропорттордо алган билеттерине карабастан уча албай токтотулган учурлар болууда. Аэробекеттерде жарандардын ыңгайлуулуктары үчүн бул багыттагы тийиштүү кызматкерлер иш алып барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Эгерде сиздер уже аэропортко келип алганыңыздарда, сиздерден погранслужбадан регистрациядан өтүп атканда погранслужба эгер сыртка чыга албаган флажогуңуздар болсо айтат. Сиз сыртка чыга албайсыз дейт. Анан биздин менен судебный департаменттин нөмөтчү дежурный менен байланыштырат сиздерди. Анан нөмөтчү бир эле категория штраф. ПДД жол кыймылдагы штрафтардын анда төлөйсүздөр, бул жерден М-банктанбы же терминалдан төлөсөңүздөр, ошондо аны чыгарып бере алабыз. Границаңыздарды ачып бере алабыз да. Башка категория иштер боюнча, мисалы алимент, кредит, көптө категория. Ошолор боюнча биз чече албайбыз. Ушуну тактап айтып коеюн дагы, чече албайбыз. Өзүңүздөр да кыйналбаңыздар, ошон үчүн сыртка чыгарда обязательно порядке текшеринип алыңыздар. Чет өлкөгө чыгууга коюлган чектөөлөр ар кандай айып пулдар, жарандардын юридикалык жактардын пайдасына өндүрүлүүчү карыздар, алимент өндүрүү жана башкалардын негизинде жүргүзүлөт. Ошондон улам Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаменти жарандарды сот аткаруучулардын багыты боюнча карыздарын өз убагында төлөп, жагымсыз укуктук кесепеттерге жол бербөөгө чакырат. Сөзсүз ушул кайсыл районго катталсаңыздар, ошол райондун сотуна барып, сот аткаруучуларга бир жолугуп, паспортуңуздарды текшертип, карызыңыздар болсо төлөп, андан кийин билет алып, андан кийин пландаштырсаңыз жакшы болот. Себеби көп жарандар ушул жерге келип алып, анан кыйналып калып атышат да. Ал эми карыздын бар экендиги жөнүндө маалыматты 0312 25 01 54 телефонуна чалып билсе болот. Же сот департаментинин расмий сайтындагы карыз абалын текшерүү рубрикасы аркылуу ар бир жаран өзүнүн жеке идентификациялык коду менен карызкор катары ага карата аткаруу өндүрүшүнүн бар же жок экендигин текшере алат. Мындан тышкары карыз абалын түндүк порталынан жеке кабинетке кирүү аркылуу билсеңиздер болот.